Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Чолпон Ата шаарына жаңы мэр болуп дайындалган. Буга чейин Ош шаардык кеңешинин төрагасы кызматын аркалаган Жапарбек Ормонов тууралуу кеп кылууну эп көрдүк. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Ормонов Жапарбек Туратович 1973 жылы Ош облусунун Кара Суу районунун Лангар айылында туулган. Билими жогорку 97 жылы Ош технологиялык университетинин механикалык факультетин аяктаган. 2011 жылы Ормонов Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына КСДП партиясынын тизмесинде шайланып, чоң саясаттын босогосуна аттаган. Ошол убакта КСДПнын түштүк регионундагы көзгө басар кадрларынын бири болчу. Атамбаев бийликтен кеткен соң президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабын жетектеген. Ал эми 2020 жылдагы жогорку кеңешке шайлоодо мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинен ат салышкан. Ошол эле жылы октябрь окуяларынын учурунда Ош шаарында аны белгисиз адамдар катуу ур токмок алганы кабарланган эле. Ал трибунага чыгып сүйлөгөндөн кийин бийликке нааразы топ ур токмок алган. Белгисиз адамдар аны жеке үйлөрдүн бирине алып кирип кетишкен. Интернет колдонуучу Рысбек Эргесов, Жапар Ормонов, Талайбек Сарыбашевтар анын Ош шаарындагы реклама билбордун тартып алганын жазып келет. Бул жагдай тууралуу алдыда кенен журналисттик иликтөө жарыялайбыз. Ал эми Жапарбек Ормоновдун буга чейин тапшырган салык декларациясына токтолсок, Политмер декларатор KG сайтынын маалыматына ылайык 2015 жылы 548.129 сом киреше тапса, 2016 жылы 322.300 сом киреше тапкан. Мындан сырткары 2003 жылы чыккан Honda CR-V үлгүсүндөгү темир тулпары бар, мал мүлкү тууралуу маалымат жок. Ал эми жакын туугандарынан тапкан кирешеси жөнүндө эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. Бирок 108 чарчы метрди түзгөн кыймылсыз мүлк, жарым гектар жер аянты жана 2003 жылы чыккан Lexus RX 330 үлгүсүндөгү автоунаа көрсөтүлгөн болсо, 2016 жылы, 2005 жылы чыккан Lexus GX 470 көрсөтүлгөн. 2018 жылы болсо 583.533 сом тапкан, 5 гектар айдоо жерине ээлик кылат. Мындан сырткары мал жандыктарга турмуш тиричилик техникаларын декларациясында көрсөткөн. Ал эми жакын туугандарын тапкан кирешелери тууралуу эч кандай маалымат жок. Үстүбүздөгү жылдын 9 август күнү Жапарбек Ормонов Көлдөгү Чолпон Ата шаарынын мэри болуп дайындалып, мэриянын жааматына тааныштырылды. Шаарды буга чейин Бердибек Иманбеков башкарып келген эле. Буга чейин 49 жаштагы Ормонов Ош мамлекеттик университетинин проректору, Ош шаарынын вице-мэри жана Ош шаардык кеңештин төрагасы болуп эмгектенген.